Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Мен сиздерге бүгүнкү чыгарылышта пена бетон куюлган крышадагы пена бетондун результаты боюнча маалымат бермекчимин. Буга чейин көп рекламаларда ошо куюлуп жаткан процесс тартылат. Көбүнчө баягы жыйынтыгы кандай болот, ар кандай комментарийлер түшүп, баскандан кийин бут кирип кетет экен деген ар кандай эле бүдөмүк ойлор болуп калганда байланыштуу. Мен сиздерге азыр бул жерде илгиз таксыр ушундай пена бетон крышаларга заливка коет экен. Ошол куюлуп бүткөндөн кийинки ушул процессти мен сиздерге тааныштырып бермекчимин. Илгиз таксыр мындай бассаңыз үстүнө. Мынакей караңыздар. Куюлгандан кийинки тебип атат, бирок кирген жок. Ийиси да калбайт даже. Мындай цементтегидей болуп эле катат экен. Эми каты бассак ол кирет, бирок адамды бош эле көтөрүп жүрөт. Илгиз таксыр мен суроо берейин да. Кээ бирлерде эмне үчүн бут кирип кетет деп атат. Бул составы туура эмес куюлуп калабы же кандай? Эми ошол кээ бир адамдар составын ошо билбей аткан себептен билбейбиз. Бирок биздин практикада уже 3 жыл өткөнгө жараша мындай көп опыт пайда болуп калды. Өзүбүз дагы строитель болгонубуздун себебинен көп нерсени изучать этип анан ошо жакшы куюлуштун максатында кыскасы сапаттуу куюп бересиздер. Сапаттуу куюп баягы элдин дагы акчасын асманга кетирбей гарантиясы менен кылганга аракет кылып атабыз да, баягы өрүскө акча жуга тургандай кылыпчы. Туугандар, негизи үйдө канча капталын жылууласаңыз деле, эгер потолок жылуу болбосо, жылуулук үстү менен чыгып кетип калат, туурабы? Ошон үчүн бул үстүнү колдон келишинче жылуулаш керек. Дагы бир объект бар деп атасыз. Аны биз баягы эң канча бир баштапкы объектте куюлган нерсе бул, ошону баягы көрсөтүп коюп деп артында бир 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Туугандар, азыркы видеодо биз 3 жыл болуп калган ушундай пена бетон куйган зданияны барып көрөбүз. Бул качан куюлду эле? Бул былтыр жайында куюлган да. Канча ай болду ошондо? 1 жыл болду эле, 1 жылга 8 ай болду окшойт да. 8 ай. Мындай кичине трещиналар чыгат экен, жештек болбойбу булар? Эми бул бираз майда болот эми. Бираз майда трещиналар болот экен. Бул жерде 10 сантиметрден жогору куюлган да. Бул үстүнкү эле кабатты трещина берип атат ошондо. Мына туугандар, азыр биз берки объектини дагы тартабыз. Кудай буйруса. Канчадан куюп атасыңар буну эми? Биз ушул квадратын 200 сомдон куюп атабыз да. Квадратын 200 сомдон. Кардар эмне кылат? Матасын алып берет, жана пароизоляционный матасын. Матасын алып берет, анан кийин цементин алып берет, бол калган цементти алып береби 200 сомдон тышкары? Канча цемент алып берет мисалы квадратына? Эми мисалы 100 квадратка 2 тонна алып берет да. 100 квадратка 2 тонна цемент, анан сиздерге 200 сом. 200 сом. Анан өзүнүн кошулмаларын, дагы бир элементтер бар, анан кошо турган нерселерди өзү алып келебиз. Өзүңөр аласыңар. Башкаташ үчүн кээ бир нерселер бар эми, аны айтышым. Бул жакшы жери жеңил болот. Балкалар ийилбейт, туурабы? Балка. Мен дагы карындашымдын үйүн ушу таксырлар куюп берди. Бирок мен ачыгын айтайын, үстүнө чыгып көргөн жокмун, кандай болот. Мен да кызыгып жүрөт элем. Мына бул жактан бул илгиз таксырлардын куйган немесин жыйынтыгын көрүп атам. Мынакей бул составы мындай жумшак эле болот экен, бирок басса көтөрүп атат. Анда кеттик, тиякты тиги зданияны барып тартайлы да. Мынакей 2-3 жыл мурун куюлган объектке келдик. Ушул тамдын үстүнө да куюп беришкен экен. Азыр 3 жыл мурун куюлган пена бетондун кандай акыбалын көрөбүз. Мага да кызык болуп жатат. Мынакей туугандар, биз ушул объектке келдик. 3 жыл мурун куюлган, Былтыр мурда жылы. 3 жыл болуп калыптыр да кыскасы. Сонун жатат го түм эле. Мында деле кичине майда чүйдө трещина бар экен, бирок мына могу люк жерди кескен экен, ону көтөрсөң. Бул канча сантиметр ушундай? Бүт ушундай куюлган да? Баардыгы ушундай. Сон турбай. Стяжкага дагы колдонуучу нерсе дейт да, карабайсызбы? Стяжкага да кылса болот, Бетин жылтырагын. Мисалы бул бетинен трещина чыкканы менен бул калың болуп турбайбы? Мо үстү да бул. Анан могул люкту жылдырганда биякта тиякка кескен да, люктун ордун. Могул астыңкы сторонасы да, бул жанагы ылдыйкы бети десек болот да. Мынакей жерде караңыздар, мына люктун ордун кескен экен. Мынакей мына калыңын караңызчы. Мына канча сантиметр? Где-то 12. 15ке жакын. Плотный куюлат экен, Буну биз атайын ушундай өздөрүнүн клиенттин баягы талабы менен куйганбыз, калың кылыпчы. Каалагандай куйдуруп берет, Кара басчы үстүн.
Эми bunun üstüne могу жерге секирип берейин. Бул мынакей аябай плотный экен. Сонун экен туугандар. Сонун эле коюлуп тур. Эгер куйдырам десеңиздер ушу илгиз таксырга чаласыздар төмөндөгү номерге. Талас ичип любой жерге бара бересизби айылдарга? Бар жака. Башка областтар чакырып калсачы? Бүт жака барабыз. Кыргызстандын любой аймагына. Канча квадратка чейин болсо бара бересиз? Эми ал жагын башка областтарга кымегенде карайбыз да. Мисалы, айыл жергесинде деле болсо бир 50 квадраттан хотя бы жогору жакка барсак болот да. Эми 30 квадрат. 50ден ылдый барбайсыз, 50-100дөн ылдый барабыз. Өзүңүздөр келишип, балким убактысына өзүнчө акча, бензин акча төлөп берсеңиздер, сүйлөшүү жолдору менен бар куйдыра бересиздер, туурабы? Ооба. Мына туугандар, биз бир эмес илгиз таксырдын 2 объектисин тартып сиздерге көргөзүп атабыз. Бир эле куюп аткан процессти эмес, бүткөндөн кийин кандай болот? 1 жылдан кийин кандай болуп калат? 2 жылдан кийин кандай болуп калат? 3 жылдан кийин кандай болуп калат? Кээ бирлер айтып атат да, бул чөгүп кетет экен, болбойт экен деп. Ал көрсө ошол инструкциянын туура эмес болгонунан эле болуп калат экен, Эгер жакшы өзүнүн инструкциясын туура таап куя турган болсо, мына цементте эле катып плотный болуп тура берет экен. Буга биз сиз чакырганыбыздын себеби баягы процесстин үстүндө эмес куюп аткан. Анткени элдин баарлары куюп көрсөтөт да. Ошол процесс өткөндөн кийинки убакытты тартканыбыз туурабы деп ойлодук да. Ошол үчүн чакырып тартып атабыз. Видеого лайк басып коюңуздар, оюңуздарды комментарийге жазыңыздар. Жана үй салып, ушундай заливканы кандай кылып коям, эмне менен жапсам деп жүргөн бир туугандарга, айыл группаларына да бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Видеону жыйынтыктайм.